Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен мындай талкууга жазылганым, жанакы эле сөзүмдү уланткым келет да. Эмнеге биз деген мындайда элдин жашоосун оңолтуу деген мыйзамдарды киргизиш керек да. Анан кайра эле бул жерден 1000 сом эмне акча, болбогон акча деп демилгечүлөрдүн айткан сөзүн мен такыр түшүнгөн жокмун да. УПК менен ызычуубуз бүтө элек. Ал жакты бүтүрө албай жатып жаңы штрафтарды киргизип эмне кылабыз? Анан өкмөткө деген мен такыр түшүнгөн жокмун. Ошол ак калпакты чыгаруу, анан деген ак калпакты ошо жасалышынан бери, анан бизнес кылып туруп сатуусунан бери өкмөт өзү көзөмөлдөйүн деп атабы? Билтеген кыялды эмне кармап жүрөбүз? Жакшы эле ошол жакта коррупцияны чыгарып жатсам, анан деген ошо өкмөт мүчөлөрү өзүңөр барып отуруп сатайын деп атасыздарбы? Мало вам проблем, что ли? Кыргызстанда башка маселе жок болуп калдыбы? Эми ак калпактын сатылышынан бери ошого чейин силер көзөмөлдөйсүңөрбү? Мен ошону такыр түшүнбөйм да. Маселелер көп, проблемалар көп, экономиканы өнүктүрөлү, ошондой мыйзамдар кириш керек да. Анан деген элдин жашоосун оңолтобуз деген адам штрафтарды ойлобойт. Элдин жашоосун оңолтобуз, анан туризмди оңолтобуз деп атасыңар да. Көлдүгө кетип бараткан жолдо ошо туристтерди чакырып атабыз. Ар бир айылдын тушундагы туалеттерди оңдоп алгылачы, урматтуу өкмөт. Анан келип туруп ушундай мыйзамдарга штраф салгыла. Такыр туура эмес мамиле болуп атат. Тамеки чегүү мыйзамы бар. Мен демилгөөчүлөргө кайрылат элем да. Тамеки чегүүгө мына имараттын ичинде тыюу салынган. 100% муакта отурган депутаттардын баарыңар кабинетиңерде тамеки чегесиздер. Өзүбүз мыйзам чыгарабыз, өзүбүз аткарбайбыз. Анан зачем бул мындай туура эмес нерселер болуп жатат да? А бул жерде сөзсүз чыныгы жүрөгүндө патриот адам ансыз деле калпакты кийип жүрөт. Када салтты сыйлаган адам ансыз эле сактап жүрөт. Анан биз деген молдолорго окшобойлу да. Молдодун айткан сөзүн кыл, анан кылганын кылба деген жакшы макал бар да. 5-күнү 13-төн 14-кө чейин барып туруп намазга жыгылып коюшуп, анан суббота воскресенье тиги арак менен саунадан чыкпаган адамдарыбыз канча кыргыз мусулмандар бар. Туурабы? Ошондой окшобойлучу. Бул жерден деген менин эмнеге каршы болуп атканым, штрафтарга каршы болуп атам, туура эмес нерсе. Анан өкмөт тарабынан буну бизнеске айландырганыңыз туура эмес. Эптеп элибиз деген ошол миңдеп Ош базарынын тегерегинде, ошол кыялдын ичинде миңдеп эптеп ошол деген эми биздин национальный культурный уборлорду, кийимдерибизди өздөрү тигип, өздөрү чыгарса, ошону да талашып алгандарыңыз туура эмес. Ошондуктан мен бул нерсеге каршы болом. 5 март ансыз эле улуттук ак калпактын күнү. Аялдарыбызды да унутпаңыздар. Биз да барбыз. 51% урматтуу демилгөөчүлөр, сиздин шайлоочуларыңыз бизбиз, аялдарбыз. Анда унутпаңыздар. Элечекти унутпаңыз, көйнөктөрдү унутпаңыздар. Анан Кыргызстанда жалаң бир улут эмес, башка улуттарга да уруксат бериңиздер, анда өздөрүнүн кийимдерин да кийишсин. Мындай бири-бирибизди сыйлайлы да, анан мыйзам десе эле шайлоо келатат деп эле далбастап чуркабай, мындай туура түшүнөлүчү ушул нерселерди. Экмат Чурукбаевич, мен эстетип коет элем, гендердик маселелерди акыркы мына жылдары көтөрүп атабыз, тең жактуу мамиле болсун деп. Анан ушул жерден ак калпакты эстетсеңиздер, элечекти унутпаңыздар деген комментарийлерге кошулам, абдан туура болду, Төлөбай Закирович айтып кетти, биз колдоп атабыз. Кагаз жүзүндө берсе биз кошуп коебуз. Хорошо. Анан деген 3-чү берененин 2-чи пунктунда ак калпакты кийип жүрүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан аныкталат дейт да. Кандайча? Өкмөт тарабынан аныкталганда ар кандай мыйзам, биз мыйзамга баарын жазып чыгара албайбыз. Мыйзам жазылат концепциясы катарында, өзүңүз билесиңиз жакшы эле. Анан кийин өкмөт тарабынан токтомдор, нормативный правовой база иштеп чыгыш керек. Ушуну айтып атабыз. Анан өкмөт бул ишти, любой токтомду өкмөт, любой мыйзамды өкмөт ишке ашырып, токтом катары алып барат. Ушуну айтып атам мен, иштеп чыгыш. Анан биздики мындай бар да, тиги мамлекеттик болсо эле күчкө салып эле анан госслужбанын баарын өз каражатыңарга сатып алгыла, сөзсүз түрдө кийгиле, сөзсүз түрдө семейный бюджеттен мамлекет тарабынан эмес, госслужба потом не обязуете? Нет, андай болбойт. Эме десеңиз, мен өзүңүз да билесиңиз жакшы, жаманчылык жакшылыкка келгенде кыргыз эли, кыргыз жигиттер өздөрү эле калпакты кийип чыгат. Эч ким аларга айтпайт, калпак кийип кел деп. Баардыгы эле калпагын кийип келет. Ушуну мен айтып атам да. Эми аякта түшүнүп атам. Анан жанагы өкмөт тарабынан сиз айтып атпайсыңыз, рекомендательный характер. Ал аны эч кандай мындай аныкталат деген үчүн мен сизден ошон үчүн тактап сурап атам да. Рекомендательный характер. 4-чү беренени карасаңыздар, ак калпакты жасап чыгаруу, ташып кирүү жана сатып өткөрүү. Өкмөткө жаңы бизнес ачып берейин деп атасыздарбы?
Жоқ, анан алысыракпыз сиз айткандай алып келип, мына азыр өзүңүз да билгендей Кытайдан. Как это мыйзамда жазылса, значит, кыялды жаап туруп, кыялдын ордунда деген өкмөт мүчөлөрүн отургузайын деп атасыңар. Или государственная компания будет, которая одна это проводить. Вы у вас, Экмат Журкбаевич, у вас такая привычка интересная спорить со всеми, кто вам вопрос задает. Ну я отвечаю вам. Нет, ну вы в менее агрессивной форме отвечайте, пожалуйста. Нет, вы меня спросили, я хочу ответить. Ак калпакты жасап чыгаруу, ташып кирүү жана сатып өткөрүү. Өкмөттө ак калпакты бизнес кылып өнүктүрөйүн деп атасыңарбы? Башка жумуштар жокпу? Бул сурообу? Кыргызстанда проблемалар жок калдыбы? Бул сурообу? Суроо. Эми уруксат берсеңиз жооп берейин. Эми уруксат берем. Эми болду, анда баштайын. Мен муну айтып аткан себеп мындай да. Азыр өзүңүз билгендей, мына Кытай тараптан ак калпактын эч кандай азыр баркы синтепондан жасап атат. Өзүнүн мурдадан келген, мен адистермен де сүйлөштүм. Сиз менин суроомо жооп бериңизчи. Мен ушуну эми историясын айтып берейин да. Жок, сиз менин суроомо жооп бериңиз. Жок, өкмөткө бизнес ачпайбыз. Как это ачпайсыз? Мыйзамда четко жазып атасыңар. Ак калпакты жасап чыгаруу, ташып кирүү жана сатып өткөрүү. Бизнес ачып берип атасыңар. Калган те, кто остальные частники, ремесленники производить эткендер, аларды эмне кыласыздар? А жерде эме тартиби деп айтып атпайбыз. Там же разработать. Менин 5 секундум өтүп кетти. Жигиттер кактарып атасыңар? Он говорит, а в мое время уходит. Биз айтып атпайбыз. Тартибин, ишарасын иштеп чыгаруу деген сөз буякта. Мирлан Исакбекович, мне 10 секунд потом добавите, да? Да, обязательно. Вот здесь спорный 4-чү берене менен 1-чи пунктка. 2-чи окууга карап чыгабыз. 10 секунд убакыт кошуп бериңиздер. Эл абдан каршы болот. Сиз элдин бизнесин оккадан талашпаңыздар, туура эмес. Анан деген берененин 4-чү берененин 3-чү пунктунда деген жазалоо маселесин коюп турсуңар да. Мына мало штрафов по УПК. Да. Жиңтип алсын. Кошуп бергиле. Укпаган. Уланта бериңиз. То мына ак калпакты мазактоо, анан күнөөлүү мазактоосуна күнөөлүү адамдарды мыйзам чегинде жооп берейин деп атасыз. Штрафтарды коюп атасыңарбы? Жаңы эле штрафтар менен ызылдап өтүп, жаңы штрафтар киргизейин деп атасыздарбы? Токтотпойлубу эми? Эмнеге биз деген мындай да элдин жашоосун оңолтуу деген мыйзамдарды киргизиш керек да. Анан кайра эле бул жерден 1000 сом эмне акча, болбогон акча деп демилгөөчүлөрдүн айткан сөзүн мен такыр түшүнгөн жокмун да. УПК менен ызычубуз бүтө элек. Ал жакты бүтүрө албай жатып, жаңы штрафтарды киргизип эмне кылабыз? Анан өкмөткө деген мен такыр түшүнгөн жокмун. Ошол ак калпакты чыгаруу, анан деген ак калпакты ошо жасалышынан бери, анан бизнес кылып туруп сатуусунан бери өкмөт өзү көзөмөлдөйүн деп атабы? Билтеген кыялды эмне кармап жүрөбүз? Жакшы эле ошакта коррупцияны чыгарып жатсам, анан деген ошо өкмөт мүчөлөрү өзүңөр барып отуруп сатайын деп атасыздарбы? Мало вам проблем, что ли? Кыргызстанда башка маселе жок болуп калдыбы? Эми ак калпактын сатылышынан бери ошого чейин силер көзөмөлдөйсүңөрбү? Мен ошону такыр түшүнбөйм да. Маселелер көп, проблемалар көп, экономиканы өнүктүрөлү, ошондой мыйзамдар кириш керек да. Анан деген элдин жашоосун оңолтобуз деген адам штрафтарды ойлобойт. Элдин жашоосун оңолтобуз, анан туризмди оңолтобуз деп атасыңар да. Көлдүгө кетип бараткан жолдо ошо туристтерди чакырып атабыз. Ар бир айылдын тушундагы туалеттерди оңдоп алгылачы, урматтуу өкмөт. Анан келип туруп ушундай мыйзамдарга штраф салгыла. Такыр туура эмес мамиле болуп атат. Тамеки чегүү мыйзамы бар, мен демилгөөчүлөргө кайрылат элем да. Тамеки чегүүгө мына имараттын ичинде тыюу салынган. 100% мактап отурган депутаттардын баарыңар кабинетиңерде тамеки чегесиздер. Өзүбүз мыйзам чыгарабыз, өзүбүз аткарбайбыз. Анан зачем бул мындай туура эмес нерселер болуп жатат да? А бул жерде сөзсүз чыныгы жүрөгүндө патриот адам ансыз деле калпакты кийип жүрөт. Када салтты сыйлаган адам ансы эле сактап жүрөт. Анан биз деген молдолорго окшобойлу да, молдодун айткан сөзүн кыл, анан кылганын кылба деген жакшы макал бар да. 5-күнү 13-төн 14-кө чейин барып туруп намазга жыгылып коюшуп, анан суббота воскресенье тиги арак менен саунадан чыкпаган адамдарыбыз канча кыргыз мусулмандар бар. Туура ошондой окшобойлучу. Бул жерден деген менин эмнеге каршы болуп атканым, штрафтарга каршы болуп атам, туура эмес нерсе. Анан өкмөт тарабынан буну бизнеске айландырганыңыз туура эмес. Эптеп элибиз деген ошол миңдеп Ош базарынын тегерегинде, ошол кыялдын ичинде миңдеп эптеп ошол деген эми биздин национальный культурный уборлорду, кийимдерибизди өздөрү тигип, өздөрү чыгарса, ошону да талашып алгандарыңыз туура эмес.
Ошондуктан мен бул нерсеге каршы болом. 5 март антсе эле улуттук ак калпактын күнү. Аялдарыбызды да унутпаңыздар. Биз да барбыз. 51% урматтуу демилгөөчүлөр, сиздин шайлоочуларыңыз бизбиз, аялдарбыз. Анда унутпаңыздар. Элечекти унутпаңыз, көйнөктөрдү унутпаңыздар. Анан Кыргызстанда жалаң бир улут эмес, башка улуттарга да уруксат бериңиздер, анда өздөрүнүн кийимдерин да кийишсин. Мындай бири-бирибизди сыйлайлы да, анан мыйзам десе эле шайлоо келатат деп эле далбастап чуркабай